3 дня назад случилась драка между египетскими студентами и местными парнями. Местные требовали с них деньги, но они отказались их давать. Началась драка. Болот мырза, мына 2-3 күн мурда чет өлкөлүк жигиттер менен биздин кыргыз жигиттердин мушташынан бир чоң көйгөй бир чыра болуп кетти. Ошол жөнүндө бир сөз кылып берсеңиз. Рахмат. Мына 18 май күнү болгон окуяда башка улуттар менен болгон чыр-чатакта бул жерде биз өзүбүз кыргызбыз, анан биз улутубузду сүйөбүз деп эле адилеттүүлүктөн тайгандын кажети жок. Мен ачык айтам, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, ушул жолку тополоң бул өзүбүздүн кыргыздын бир намыссыз, тарбиясыз, жеткен бир акылсыз жигиттерибиздин жасаган иши болуп калды. Буну мен кес айтам. Анткени видеодон да көрдүк, кимди ким кууп келатканын да көрдүк. Ошентип кууп келип, алар көбөйүшүп кеткенде кайра качып, анан ыйлап элдин баарын чакырганын да көрүп атабыз видеолорун. Мына ошондой бир намыссыз, акылсыз, тарбиясыз жигиттерибиздин жасаган иши жумурай журтту уят кылды. Биз уят болдук. Уят болдук десем, кээ бирки түшүнбөгөндөр да айтышы мүмкүн. Эмнеге уят болот элек деп. Жок. Бул жерде биринчиден биз маданиятсыздыкты көргөздүк. Улуу кыргыз элин сыйлаган бир канча улуттардын алдында болор болбосуз нерсеге ыйлактаган жигиттерибизди көргөздүк. Ошол эле учурда ошол жана энеси болуш жактын баласы ыйлак дегендей ыйлактаган, ошол өздөрүнүн күнөө кетип өздөрү ыйлактагандарга ишенип бир канча жигиттерибиз чыгып ачуу калтырып, каны суюктук калтырып, бир канча улуттун балдарын тепкиге алгандарын, аны да мактанып видео кылып чыгарып койгондору дагы аша чаап кеттик. Бул аябай мындай уяттуу маселе. Анан ошол эле учурда карасаңыз эми ошондой жаштар чогулуп атат, кыйкырып атат, милицияны укпай атат, анан кеттик эле кеттик, каяка кетет? Алардын максаты эмне кеттик деген? Ак үйдү басып алышпы? Мен таң калдым. Кеттик деп каяка кетип атат? Башка бир границада согуш болуп атабы? Ошо кеттик деп кыйкырып аткандар кече Баткенде тополоңда каякта болчу? Ошол жанагы башка улуттарды кууп, тамеки бер деп тепкилеп жүргөндөр, ошолор кече Тажикстан менен болгон окуяда каякта болчу? Ошолорду жүр азыр кеттик Тажикстанга деп ошол маалда жетелегенде, ошолор үйүнүн артына бекинген жигиттер болмок. Анан келип алып, жанагы кыргызда сөз бар. Эшигине куйругун такап алып үргөн ит деп. Биз андай болбошубуз керек. Биз баатыр элдин тукуму, баатырча мамиле кылышыбыз керек. Биз акылдуу элдин тукумубуз, акылман элдин тукумубуз. Биз акыл калча иш кылышыбыз керек. Анан болор болбосуз нерсеге апасына арызданганда ыйлактап, жар салып, интернеттен баардыгын жарышат. Уят. Мен намыстандым. Кыргыз катары намыстандым. Кыргыздар мындай болгон эмес. Жыгылганды кыргыз тепкен эмес. Кыргыз ушундай калыс, адилеттүү эл болгон үчүн кылымдар бою өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн сактап келатат. Бүгүн биз калыстыгыбыздан тайбашыбыз керек. Бүгүн да калыс болушубуз керек. Ойлоп жүрүшү мүмкүн, болот эмнеге бүгүн чыга калып, башка улуттарга болушуп атат деп. Болушканда эмес. Адилеттүүлүк бардыгына бийик турат. Мен калыстык гана сөзүмдү айтып жатам. Куудуңбу? Толук куу. Качпагыдай болуп куу. Анан кууп барып алып, анан алардан 5-6 чыга калса качып, бирөөсүн таштап коюп качып кетет. Бул уят. Бул намыссыз элдин бетине көз сыйпаган жигиттер экен. Мен ушинтип айтам. Ушунчалык мен нааразы болдум. Кыргыздын бетине көз сыйпаган эл ушундай бир жаман жигиттер экен. Ошондуктан биз кыргыздын жигиттери намустубуз.
Биз ар кандай учурда биригип кеткенге, ар кандай учурда бир мушундай түйүлгөнгө ушундай бир ынтымактуу элбиз. Бирок ушул жолу тарбиясыз, тартипсиз кээ бирки жигиттердин айынан бүтүндөй намустуу жигиттердин намысы келип бүгүн уялып отурат.